Мынакей, тозоктон жалбырыттаган сырдуу эшиги. Өзүңөр көрүп турган мына бул сырдуу ойдумда. Азыркы күнгө чейин өчпөй, так ушундай абалда халоолоно жалбырыттап, күйүп турган учуру. Түгүл, бул сырдуу чуңкурга дүйнөнүн мен деген кыйын окумуштуулары келип, атайын вертолеттор менен үстүнө тонналап суу ташып келип, үстүнө төгө куйса дагы, бул кылган иш-аракеттери чымчыктын шилекейинчелик дагы жардам берген жок. Акырында халы келбей калган илимпоздор жана окумуштуулар айласы кеткендиктен мына бул сырдуу ойдуң чуңкурду тозоктун дарбазасы деп аташты. Тозоктун дарбазасы. Өзүңөр көрүп турган мына бул сырдуу ойдуң эмнеге, кандайча мындай алоолоно жалбырыттап, күнү түнү өчпөстөн күйүп тура берери чындыгында эле дүйнө жүзүн таң калтыра койду. Себеби дегенде геологдор мындай өчпөс оттун далайын көрүп келишкен. Керек болсо кандай гана чоң, кандай гана кыйын кырдаалдагы газ чыккан жерлер болбосун, дароо эле газдан чыккан өрттөрдү өчүрүү айласын таап, ал жерди заматта өчүрө коюшчу. Ал эми мына бул табышмактуу жерди, мына бул жерди дагы оңой эле өчүрөбүз деп ойлошкон эле. Бирок башта айтып өткөндөй, канчалык күчтүү аракеттенишпесин, канчалык айлаларды ойлоп табышпасын, баары бир колдорунан эч нерсе келбей, жыйынтыгында эч өчүрө алышпады. Аль-Кадир. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын чексиз сырга толгон аалымы. Аллахтын кереметтери сиздин сүйүктүү каналыңызда. Шамдак ТВ. Окумуштууларды таң калтырган мына бул сырдуу аталган тозок дарбазасынын көлөмү канчалык? Өзүңөр көрүп турган мына бул ойдуңдун чоңдугу 69 метрге чейин жетет. Жана да убакыттын өтүшү менен кеңейип келүүдө. Ал эми чуңкурдун тереңдиги 30 метрге чейин оюлган. Жанына жакын жолой алгыдай эмес. Себеби ичиндеги ысык температуранын градусу 400 градуска чейин жеткен. Эң эле кызыгы баарыбызды таң калтырган. Табышмактуу мына бул ойдуң канчадан бери так ушундай абалда өчпөстөн жалбырыттап жалындап күйүп турат болду экен. Шамдак ТВ. Мына баарыбызды кызыктырып турган мына бул суроолорго жооп табуу үчүн биз артка 1971-жылдарга кайтып келебиз. Мына ошол убактарда мына бул жер тептегиз эле. Мына ошол кезде советтик геологдор чөлдөрдөгү табылган мол газдарды издешчү. Мына ошентип күндөрдүн биринде так ушул табышмактуу жерге келип, мына бул жерден дагы газдардын чыгуусун байкашып, адаттагыдай эле газ чыкпас кылып бүтөп коюуну чечишип, атайын техникаларды алып келип, казуу иштерин жүргүзүп башлаган кезде күтүлбөгөн жерден бул жер өзүнөн өзү силкинип чөгүп кеткен. Мына ошондо баягы казуу аткан техникалар менен кошо ойла жутуп алган.
Башкача айтканда, ошол жерде казып аткан бардык техника жабдууларынын бардыгын зор кратер жутуп алгандай эле түшүп кеткен. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында ошол техникалык аппараттар дароо жарактан чыгып калган. Күтүлбөгөн жерден болуп кеткен так ошол окуялар болгондон кийин так ошол жерден уулуу газдар чыга баштаган. Оюлган жерден чыгып аткан газдарды бүтөп же болбосо токтотууга таптакыр мүмкүн болгон жок. Мүмкүн болушунча газды токтотууга көптөгөн аракеттер көрүлсө дагы, акырында айласы кеткен илимпоздор бул жерден чыгып аткан уулуу газды эмне кылаарын билишпей, акырында бир чечимге келишти. Бул жерге от тамызып, өрттөп жиберүүнү чечишти. Мына ошентип ал жерде өрттөштү дагы. Өрт бир канча күндө өчөт деп ойлошту. Бирок баары ойлогондой болбой калды. Ал жер 1-2 күн күйүп эле өрттөнүп бүтүп калышы керек эле. Бирок тилекке каршы ал жердеги өрт дээрлик 50 жылдан бери азыркы күнгө чейин өчпөй күйүп турат. Жер планетабыздын дагы бир ушундай табышмактуу жери. Бул сырдуу жерде дээрлик 50 жылдан бери өрт өчпөстөн азыркы күнгө чейин күйүп келүүдө. Мына ошол себептен жергиликтүү тургундар бул жерде тозоктун дарбазасы деп аташты. Тозоктун дарбазасы, дарбаза кратери, Кара кум оту жана Кара кум чөлүнүн жылдызы деген аттарга конгон бул сырдуу жер Түркмөнстандагы Кара кум чөлүнүн чок ортосунда жайгашкан. Түгүл азыр барып, мына бул сырдуу жерди өз көзүңүз менен көрүп келсеңиз дагы болот. Албетте, бул да болсо жараткан Аллах Тааланын кудуреттүү зат экендигинен кабар берет. Видеону даярдаган Шындык ТВ каналы. Ал эми бул видеого лайк басып, каналга катталганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык.